Манас университет дегенде эң биринчиден окуу деген келет. Окуу, китеп, библиотека. Ушундай менде ассоциацияларым чыгат. Анткени Манаста окуш бул деген өзүнчө бир татаал бир жумуш демек. Манас университет көп нерсе мага берди, көп нерсе бияктан үйрөндүм. Жана өзүнүн чын эле аябай сапаттуу билимди берүүсүнө мен чын эле ошентип айта алам, чын эле жакшы билим алдым деп. Эми университет деген бул деген жашоодо бир тепкич да. Бул фундамент сыяктуу бир үйүнч, анан кийин менде аябай жакшы катуу фундамент калтырды деген маанидемин да. Албетте мен максаттарым бар болчу. Бул эң биринчиден жакшы деңгээлде билим алуу. Бул аткарылды. Жана өзүмдү ар тараптуу, ар жерден өзүмдү өнүктүрө алдым. Социалдык жашоодо, окуу билимде дагы аябай сонун кишилер менен тааныштым бул жерде. Анан бул жерде өзүнчө мен көз карашыма аябай жакшы салым берди да. Ошол максаттары акталды деп айта алам. Емекханада, ашканада балдар менен отуруп, бири-бирибизге туздан көбүрөөк салып коюп, же перестен алмаштырып коюп, ушундай ассоциациялар бар. Бири-бирибиз менен ушинтип аябай көбүнчө ошо группалаштар аябай кызыктуу болду. Негизи университет деген бул жаңылан эле окуу эмес. Негизи японецтер эмне дейт экен, ар бир нерсе жазганда көбүрөөк шанс болот экен ошонун аткарылышыначы. Ар кандай нерсе, мисалы, ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Мындай бир жакка барып келгенге, мисалы, мен сары челек баргым келип атат деп, ошону бир жерге жазып койсоң, сен уже бир өзүнчө подсознанияңа мындай установка бересиң да, ушундай кылыш керек эле деп, жакшы бир неме болот да, түрткү болот. Бүткүл университеттин ичиндеги мугалимдерге, мага бүт баары жардам берген агайларга терең ыраазычылык билдирем. Ийгилик каалайм. Университеттерге, студенттердин эң биринчи курстарга да ийгилик каалайм. Бул менен бүтүп калбайт. Университет выпускникпиз деп, бүтүрүүчүбүз деп. Жок, биз деген ар дайым Манас биздин ичибизде. Биз деген университетке дагы келечекте мен ойлойм өзүбүздүн салымыбызды кошобуз жана жардам беребиз.